Ата-эне үчүн ажылык кылса болобу? Ата-энем өтүп кеткен, намазын тургузган эмес болсо кандай болот, түшүндүрүп бересизби дейт. Демек алар намаз тургузбаса биз намаз тургузуп бере албайбыз, бирок нафил ажылык кылып соом багышсак болот. Хаж бадал болуш үчүн алар осуят кылган болуш керек. Бизде хаж бадал деп барып эле анан ошол Меккедеги жүргөн адамдарга 200 доллар берип эле ажылык кылып кой деп кылдырган туура эмес. Хаж бадал ошол адам ажылык парыз болуп, бирок бара албай калса, акчасын таштап осуят калтырат, ошол адам өлгөн жерден барып келиш керек ажылыкка. Аны тиякта өтпөйт ал. Ошон үчүн дуа кылсаңыз иншалла Кудайым берет. Нафил ажылык кылып соом багышсаңыз болот. Бул 1 жаш чоң кыз жакшы ооруп калыптыр. Анан намаз окуган ыймандуу кыз дейт. Ошого дуа кылып коюңуз деп дуа кылабыз. Иншалла чоң болсо эчтеке болбойт. Эмнеге арабтар намазда кол байлаганы башкача, алар менен биздин мазхабтын айырмасы эмнеде? Арабтар көбүнчө Хамбали мазхаб, Шафи мазхабтагылар көп. Африкадагы арабтар булар Малики мазхаб, Ханафи мазхаб арабтардагы бар. Анан колду көкүрөккө байлап окушат, ал эми биз колду байлаганда киндиктин алдына байлап окуйбуз, бирок азыр баарыбыз семирип кетип, биздин кол деле көкүрөккө жетип калды. Наракка кетпей калды. Ошон үчүн ал туура эмес. Өзү мына немеде Туркияда муфтийдик жүрөт кече. Сигарет чеккен имамдарды иштен кетириш боюнча бир токтом чыгарып атыптыр. Мен ушундай бир муфтийге сунуш кылат элем. Ушундай бир курсагы бар имамдарды иштен четтетиш керек. Курсагын азайтып кетсен имам болсун. Анткени пайгамбар жаман көргөн курсагы барды. Бул деген гамы жоктун белгиси, көп уктаганы көп жегендин белгиси деп ойлойм өзүмчү. Анан эми ушундай. Мен имам эмесмин эч жерде. Анан кол байлаган боюнча Пайгамбар алейхиссалам 2 риваят бар. Bir риваяттарда пайгамбарыбыз колду көкүрөгүнө байлаган десе, bir риваяттарда киндиктин астына байлаган деп келет дагы. 2 хадистин даражасы бирдей. Илим алып келгенде экөөнүн бири күчтүүрөөк болуп калса, күчтүүсүн карманат элек, бирок экөөнүн биздин пикирибизде экөөнүн даражасы бирдей болуп калат дагы, тараза бир жак баспай калат да. Ошол убакта тараза баспай калса, 2 хадиске тең амал кылынбай калат. Бүтүлөт. Бирок тараза баскан нерсе таптык. Бул намаз эмне? Бул намаз деген улуу жараткан алдында туруу деген сөз болот. Улуу жараткан эмес, улуу падышанын алдында турсаң кантип турасың десе, кичине ийилип турасың да, кекирейип минтип турбастан ийилип туруш керек болгондо, кантип ийилесиң десе, колуң ошо киндиктин алдына түшүргөндө автомат ийилесиң деген сөз. Азыр куптанга турганда барыңар ошо колуңарды киндик аса түшүргөн эле барың ийилип каласың минтип, намазда хузу хушу ордуна келип калат да. Ошентип сырткы фактор аркылуу биз киндиктин астына коюп окуганды сүннөт деп билебиз. Азирет Алидагы сөзү бар бул боюнча. Ал эми Хамбали мазхабтагы бир туугандарыбыз анда пикир кылышкан эмес, пайгамбар ушундай кылган экен деп төшкө коюп окушат, көкүрөккө коюп, биз аларга каршылык көрсөтпөйбүз. Анткени алардын өз иштихаты бар. Ошон үчүн ошол бойдон урматтайбыз, сыйлайбыз. Алар бизди ушундай бойдон урматтап сыйлаганга милдеттүү болот. Мен там салдым, ислам университети бүткөн кызды алдым, 2 жыл болуп калды. Ата-энем менен чогуу жашайм, бирок аялым уктайт. Анан апасы чакыра берет, атасы алып кетип калды жүктөрү менен. Кайра кел деп айтсам дейт, инин келини келип карасын, биз деле карай беребиз, палан түкүн деп атааңдашат. Эми азыр дейт, айтсам, жообун бер, же бөлөк жашайм деп атат дейт да. Урматтуу бир туугарым, ата-энеге кызмат кылуу бул бакыт болот. Ата-энеге кызмат кылып калууну кээ бир келиндер бар, ушундай бир ойлоп алат, ушуга кызмат кылса эле бир жер үзүлүп калчудай болуп. Ата-эне менен, кайната менен, кайнене менен жашап, ошолордун кызматын кылып рахат алуу деген түшүнүктү дагы эстеп жүрүш керек да. Кээ бир адамдар бар, урматтуу бир тууганым, көпкөндөн, ырыс кыйды болгондон да ушинтип сүйлөгөндөр бар да. Жанагыда жинди табак деп кой, мен сковородко ушундайга тамак кылып эрөккө бекинип алып жегенди өнөр көргөн катындар бар да, андай болбош керек да. Кайната кайны урмат кылсаң, сен да урмат көрөсүң деген сөз болот. Ошон үчүн эми сага убакыттары, убакыт дарыла берет, ошого көнүп калат, анан кайра келет деген сөз. Сен 4 ай дават кылып, бирага чейин пишип калат, иншалла кайра келгенде келе берет. Сага бул ташкил.